Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, Араптанын иш күндөрү КТРК Спорт телеканалында кайрадан сиздер менен чогуу Арена телеберүүсү өз эфирлерин баштайт. Бүгүн дагы сиздер менен кызыктуу маекти түз эфирде алып барууну дагы пландап отурган чагыбыз. Андыктан сиз 65 66 39 номуруна азыртан байланышып, келген конокторубузга дагы кызыктырган суроолорду узатсаңыздар болот. Мындан сырткары социалдык тармактардан дагы суроолорду узатсаңыз болот. КТРК Спорт деп Facebook баракчасынан издеңиздер. Ал эми бүгүнкү куттуу студиябыздагы конокторду да сиздер менен четинен тааныштыралы. Бүгүн Кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон тогуз коргол оюнунун дагы өкүлдөрү келип отурушат. Анда тогуз коргол федерациясынын президенти Камчыбек Касымов мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Андан соң Бектур Тинибеков, тогуз коргол боюнча ага машыктыруучу, жана ошондой эле 2016-жылдын эң мыкты тогуз корголчусу Аида Керимбекова. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач маанайыңыздарды билели, маанайыңыздар кандай? Маанай мыкты, себеби мына жакында эле эл аралык корголдор федерациясы түзүлүп, штаб-квартирасы Бишкек шаарында болуп, анан Кыргызстандан мени сунуштаган, ошо федерациянын президентин башкарасы деп. Ошо 4 жылга мени ошо эл аралык корголдор федерациясынын төрагасы кылып шайлады. Бир чети сүйүнүп атабыз, бир чети жоопкерчилик чоң. Себеби бизде мына корголдор оюндарынын федерациясында 20-дан ашык өлкө өкүл болуп киришти. Алар Европадан, Түштүк Америка, Түндүк Америка, Азия, анан Россиядан ушу өкүлдөр келишти да. Демек бүгүнкү күндө мына ушул тогуз коргол спортунда, оюнунда жакшы жаңылык бар турбайбы бизде. Анан дароо эле ушул сөздөн баштап калдыңыз. Анан канча өлкө катышып атат, бул ким демилгелеп чыкты бул нерсени, жана кайсы өлкөлөр бар катарында деген сыяктуу. Эми азыр жана атап кеттим го, эл аралык корголдор оюндары федерациясына көчмөндөр оюндарына 23 өлкөдөн келген. Ошол 23 өлкө демилге көтөрүп, сентябрь айынын 7-синде ошо эл аралык федерация түзүп, жалгыз эле тогуз коргол эмес, ал оюндардын арасында түрктөрдүн Мангала оюну бар, Африкадан келген Вари деген оюн бар, Кыргыздагы ошо тогуз корголдун иниси Уюм Тууду деген оюн бар. Ошол сыяктуу оюндардын баштарын бириктирип, эң мыкты ушу корголчуну аныктасак жакшы болот эле деп, ушу чет өлкөдөн келген көчмөндөр оюндарына келген өкүлдөр ушуна демилге көтөрдү эле. Мына 8 февраль 2017-жылы ушул оюнду каттадык. Эми алдыда көп максаттар бар. Негизи эле эң кыйын оюну тогуз коргол. Себеби бул оюнда эң көп коргол колдонот. Анын үстүнөн жанагы техникалык, тактикалык колдонмо аябай көп. Миллион деген оюндун баштары бар. Бул немистин тили менен айтканда дебюттун түрлөрү бар. Жана оюндун аяктары өтө кызыктуу болот. Чеберчиликке жеткенге бир 3-5 жыл күндү машыгуу керек. Эми калган оюндар кичине жеңилирээк болгону менен, бирок алар да кызык. Алар да биз ушу өнүктүрөлү деген оюбуз бар. Эми тогуз коргол оюнубуз негизи эле эң биринчи болуп 2000-жылы интернеттен тарагандан баштап дүйнө жүзү кызыга баштады. Бул кандайча болуп калды? Биздин бир мыкты программист жигитибиз бар, Картаңбаев Кубат деген. 1992-жылы компьютерди ойногонду үйрөттү. Анан бир ойноп көрөлүчү деп көрдүк да, анан ойносок биз компьютерди утуп алат экенбиз. Андан кийин компьютерлер өзгөрө баштап, компьютерлер күчтүү боло баштаганда 95-жылдан баштап жаңы Windows ачылып, ошого кайрадан жаңы программа түштү. Аны да утуп алдык. Анан 2000-жылы жанакы заманбап катуу күчтүү ойногон компьютерлер чыкканда, ал компьютердик программа адам баласын бир топ жолу утуп алды. Анан ошондон баштап ошол экен мына программа мыкты болду деди дагы, интернетке келди дагы, элдердин баардыгына ушу мен ушу Кыргыздын оюнун дүйнө жүзүнө бекер таратам, мен мындан акча сурабайм деп туруп, ушу бекер таратты да. Ошондон баштап элдер интернеттен алып, анан жанакы Android деген бар го, телефондор, ошо чөнтөк телефондорго көчүрүп, анан ошол экинен өнүгүп кетип, азыр дүйнө жүзүндө бүт булуң булучунда ойношот. Көбүнчөлөр эле бизге ошо комментарийлер келгенде жазышат да, ой, кыйын экен, ута албай койдук, кантип үйрөнсө болот деген. Анан биз интернеттен үйрөтөбүз. Жыл сайын Европада ошол акыл оюндарынын олимпиадасы өтөт. Ошо акыл оюндарынын олимпиадасынын программасында тогуз коргол бар. Ошол жерге келишет дагы, анан биз ошол жерден да бир топ мастер класстарды көрсөтүп үйрөтөбүз. Эми
Эң кызыктуусу бул биринчи барып жүргөндө Кыргызстан дегенде тааныч эмес. Анан быйыл ошо көчмөндөр оюндарынын астында мамлекеттик агенттик бизди ошо иш сапарга жөнөткөн Чехиянын Пардубице деген шаарына. Ошол жерде 40тан ашык ошо акыл оюндарынын олимпиадасы өтөт. Ошол жерге барганда баягы реклама жана жарнама буклеттерин апарсак, Кыргызстанды тааныйбыз, World Nomad Games деп ушинтип жанакы көчмөндөр оюндарын англисчесин айтып билебиз деп, анан ой мыкты деп, анан баягы президенттерди убалаган өлкө эмес, бул өтө маданиятты жогору өлкө. Бул биз ошо Кыргызстан жөнүндө көп угабыз, келебиз, катышабыз деп ошо дүйнөлүк олимпиада келип катышып кеткендер. Биз ошо көчмөндөргө келип көбүнчөсү ошолор катышкан. Анан кетип атканда дагы абдан сүйүнүп алып кетишти. Кыргызстан жөнүндө ушундай билген эмес элек, бул өтө өнүккөн, конокторду аябай сыйлаган өлкө турбайбы дегенде биз жүрөктөрүбүз да жылып калды. Анан жана уюштурган иштерибизди көрүп штаб-квартираны Бишкекте кылсак, жаңылбайт экенбиз. Бул ушу корголдор оюндарын өнүктүрөт деген ишенимдебиз деп дагы. Анан мурун баягы ишенбей аткан корголчуларыбыз ушу ишеним берип, бизди ушу Кыргызстандын артынан кетели деп Европа менен Америкалар биздин артыбызда калды десек жаңылбайт болушум керек эми. Ал эми азыр сиз козгоп өткөн азыркы темаларда алдыда дагы кененирээк дагы сүйлөшөбүз. Анан азыр дагы мындан сырткары бул жакта конокторубузга да сөз берип көрөлү. Ага чейин кадырман замандаштар 65-66-39 номуруна байланышка чыгып, мына ушул тогуз коргоол боюнча өзүңүздүн кызыктырган суроолорду узатсаңыздар болот. Шаарыбыздын коду 0312. Бектур мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө машыктыруучулукту дагы аркалап келесиз. Анан тогуз корголго качан келдиңиз, качан ойноп баштадыңыз дегиле өзүңүз тууралуу алгач маалымат берсеңиз. Өзүм мектепте окуп жүргөндө ошо агайыбыз үйрөтүп калган, дене тарбиясы абагынан берген агайыбыз. Ошол аркылуу эле 2009-жылы кызыгып, 2009-жылдан бери эле ошол тогуз коргол ойноп келип жатам. Ошо азыркы учурда тогуз коргол боюнча айтып кетсек, азыркы учурда бул тогуз коргол оюну аябай өнүктү. Мурда адам сандардан аз болчу, ойноп аткан адамдар. Азыр өтө эле көп. Мурда тогуз коргол десек, ал эмне деп бизден сурачу. Азыр наоборот келет, биз машыктырган жерге келишип, адрестерибизди табышып, ошо телефондорубуздун номерлери менен байланышып, артыбыздан азыр элдер көп да. Анан бизде бир четте ошол тогуз коргол оюнун биз бекер үйрөтөбүз. Ошонун себебинен адамдардын азыркы учурда кызыгуусу өтө көп. Биздин баарыбыздын билишибизче дагы ушул тогуз коргоол оюну дагы мектеп программасына киргизилип, ушул жакта да ойнолсун деген сыяктуу атайын жарлыктар дагы болгон эле. Анан бул жагы кандай болот? Мектептерде кандай өнүгүүдө, мындан сырткары жогорку окуу жайларында деген сыяктуу? Азыр мектептерде орто. Азыр ошо мектеп спартакиадасы бар. Бул райондо, анан шаар болуп эки этапта өтөт. Азыр ошо университеттер арасынан дагы бул универсиада бар. Ал жактын дагы программасында бар тогуз коргол. Университетте дагы ошол мектеп окуучулар да бүт баары эле ошол тогуз коргол менен ойношот, машыгышат. Ошо өзлөрүнүн университетинде өзүнүн эмелери бар, машыктыруучулары. Ошол аркылуу машыгышып спартакиадаларга, универсиадаларга келип катышып кетет. Кошумча кошуп кетейин. Сөз. Бул негизи эле тогуз корголдун өнүккөнүнө биздин ошо жаштык деген борбор бар. Алар жыл сайын үзбөй мектеп окуучулардын спартакиадасын жүргүзөт. Жана ошол экинде жана айтып кеттик го, универсиада деп. Жыл сайын 91-жылдан баштап жогорку окуу жайларынын арасындагы универсиада өтөт. Бул университеттер арасында атаандаштык болгондо тогуз корголдун мыкты оюнчуларын өзүнө тартканга аракет кылышат экен да. Анан баягы оюнчулар тартып алгандан кийин алар чеберлер да. Анан чеберлер менен ойногондо оюн кызык оюндар чыга баштайт. Анан тиги атаандаштык деген бул аябай жакшы нерсе экен. Себеби мен ушу чарчабайм айткандан, жаштык жана ошо мамлекеттик агенттик бизге ушундай шарт түзүп берди тогуз коргол өнүккөнгө. Азыр эми көз тийбесин 2008-жылы жана айтып кеттик го, жарлык деп. Мектеп окуучулардын программасына киришкен деп. Эми кээ бир мектеп мүдүрлөрү бар, ошо туура багыттанды болгондо. Мен ошо Кирсан Илимжинов деген шахмат федерациясынын президентин, дүйнөлүк шахматтык федерациянын президентин мисалын келтирип кетирейин. Мындай болгондо Элиста жана калмактар. Орусияда эң артта калган, эң начар неме болчу билим боюнча.
Анан 95 жылы шахматты киришкенден баштап азыр көрсөткүчтөрү билим боюнча эми эң мыкты болбосо да биринчилердин бири да. Анан ошо мектептин мүдүрлөрү Тогуз Корголду мектеп программасына киргизип үйрөтүп алгандар. Мына ошолор азыр ошо мектептер алда озуп келатат десем жаңылбайм. Себеби математиканы, ой жүгүртүүнү жана тиги чыдамкайлык, анан жанакы бул окуучулардын сабатын көтөргөнгө бул оюн аркылуу тарбия берген, бул өтө мыкты багыт да. Ошон үчүн мен мисалы үчүн көп эле мектептерди билем, программасына киришкендер. Алар ошо олимпиадалар жеңип жүрүшөт көбүнчө деген. Тогуз корголчулардын эми 90% жалаң бешке окушат. Себеби кичинекей кезинен баштап эле булар билимге, анан башкарууга умтулушат да. Көбүнчө Тогуз Корголчулар чоң тиги орундардаээлейт, себеби булар ой жүгүртүүсү туура. Анан эми Тогуз Коргол баягы мен мисал келтирип кетем. Акылдар оюндары бар Чехияда. Анан баягы биздин акыл оюн деген биздин дагы теле көрсөтүүбүз бар го, ошол сыяктуу. Ошол экини бир Тогуз Корголчу чех Андрей деген бала утуп алат да, анан андан ушундай студияга чакырат. Андрей, сен кантип ушундай чехтердин эң мыкты окуучусу болдуң, ушуга кантип жеттиң десе, бул мынтип айтканда, мен атам программист, математикага жакынмын, шахмат ойнойм. Анан ошо тоолуу жерде кыргыздардын Тогуз Корол деген оюну бар. Ошону ойнойм, ошол эки менин эс тутуума жардам берет. Бул колдун учунда рецепторлор болот, жанакы эс тутканга жардам берген. Ошолорду өнүктүрөт. Анан көп деген ушун эсептегенди үйрөттү, логикалык ой жүгүртүүнү үйрөттү. Ошо Тогуз Корол менен шахмат менен математиканын арты менен мен Чехиянын эң мыкты окуучусу болдум деп айтканда, мен ошо эгерде айтып калгам, ошо кыргыздар түшүнгөн директорлор киргизип алып мыкты окуучуларды даярдап атат, киргизе артта калып келатат. Ошого үгүттөп кетет элем. Тиги Тогуз Корголду оюн аркылуу мектеп окуучуларын үйрөтсөңөр, логикалык ой жүгүртүү, математикалык ой жүгүртүү, эс тутум жана башка көп деген сапаттарды өнүктүрүшөт эле. Ооба, сөз түрдө сөзүңүздө калет жок. Анан бул тууралуу алдыда кененирээк сүйлөшөбүз, суроолорубуз да бар. Анан көрөрмандардын да суроолору бул тууралуу абдан көп. Азыр болсо Айда сизге кайрылгым келип атат. Мына жылдын 2016 жылдын өткөн жылдын эң мыкты Тогуз Корголчусу да аталыптырсыз. Анан бул наамга жетүү үчүн дагы көптөгөн эмгек, көптөгөн талкпаган мына ушундай күжүрмөн эмгек талап кылынат эмеспи? Анан качан баштап ойноп баштадыңыз? Буга ушундай олуттуу түрдө кайсыл маалдан баштап машыгууну баштадыңыз эле? Рахмат сурооңузга. Бул Тогуз Корол оюнун мен өзүм 6 жашымдан баштап үйрөнгөм. Себеби дегенде менин өзүмдүн атам эң биринчи тренерим Өмүралиев Керимбек. Анан мындай айта берет өзүм атам. Мындай үйрөтөйүн дегенде эле ойлогон эмес экен, үйрөтөйүн деп анан өздөрү ойноп отурганда карап отуруп, анан кызыгым ошо 6 жашымдан баштап күчөгөн экен. Эми албетте өзү айткан бул 2016 жылдын мыкты спортсмени болуш үчүн бир гана менин гана кандай десем колуман келбейт болчу негизи. Биринчи эле бул ата энемдин колдоосу менен, экинчиден бул менин өзүмдүн тренерлеримдин арты менен ушундай деңгээлге жеттим. Ал эми негизи бул Тогуз Коргол ойнодо кандай негизги эрежелер камтыш керек? Негизги эмнеге басым жасаш керек? Бул азыр кечиресиз, бир суроону кабыл алып коелу, андан соң улантабыз. Саламатсызбы? Алло, угуп атабыз. Алло, угуп атабыз сизди. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Тогуз Коргол оюну бул канча жаштан баштап, канча жашка чейин ойносо болот? Дагы сурооңуз барбы? Жок, рахмат. Рахмат. Атыңыз ким эле? Рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт, сиздикин бир аздан соң уланталы, сиз жооп берип коюңуз. Биз Тогуз Корголго 5-6 жаштан баштап эле алып баштайбыз. Баягы корголдор колуна бата баштагандан баштап. Анан эми жогорку жашты чектеш кыйын. Эми 80-ге 90-го чыккан аксакалдарыбыз бар болчу, жакшынакай ойноп, чеберлерибиз бар болчу, мыкты чеберлерибиз. Ойноп жүргөндөр, мисалы үчүн Асанов Сейиз агай дегенибиз бар болчу, 90-го чыккыча чейин ойноду. Эми
бизде ошо өкмөт эң туура саясат тандаганда улуттук спорт түрлөрдү кыргыздарга бекер үйрөтүшүбүз керек деп. Анан кайсы жерге барсаңар, ошо тогуз корголду негизи эгер мамлекеттик ишкана болсо, алар бекер үйрөтүшөт. Бизде мына Бишкекте улуттук спорт түрлөрү мектеби бар. Ал жерге да келсеңиздер болот. Машыктыруучуларыбыз көп. Баарына жетишебиз. Жетишпеген интернеттен үйрөтөбүз. Жолдору көп. Деги эле ошо кыргыздын мыкты инсандары ошо тогуз корголчулар чыгып атат. Ошо жакшы тарбия берип атабыз. Баарын үгүттөйт элем. Ошо балдарыңар 5, 6, 7 жаштан баштап алып келе берсеңер, дайым даярбыз. Жакшы экен. Ал эми Айда айтсаңыз, ушул тогуз коргол ойнодо эң негизги басым эмнеге жасалыш керек? Эмне маанилүү тогуз корголдо? Жеңиш үчүн сөзсүз түрдө. Сөздөр жеңиш үчүн кандай десем, Балким кайсы бир спортторду алып көрсөк, кээ бир спорттордо чабуул маанилүү, кээ бир спорттордо балким коргонуу абдан мааниге. Бул спортто кандай негизи, кандай болот? бул жакта бир гана чабуул эмес, бул жакта өзүң коргонушуң дагы керек, чабуул да коюшуң керек. Анан кийин тогуз корголдо 162 шарик бар эмеспи, ошонун 82син өзүңө казаныңа алганга аракет кылыш керек. Кошумча кошуп кетсем, бул мындай да, оюнчуларды алганда биз баягы футболдун терминаль жарым чабуулчу, анан чабуулчу, анан коргончу дейбиз го. Мен мындай тыштан байкап турганда, көп оюнчулар азыр ошо чабуулга көп өтүшөт да. Бирок баары бир ар бир оюнчунун өзүнүн стили бар. Мен Айданы билем, бул мыкты чабуулчу. Бир чабуулга киргенде эми көптөгөн эле спорт чеберлерин чыркыратчы да. Анан дагы Абдусалим Чылымов деген бир агайыбыз бар, мыкты коргонучу болчу. Оюнун көрсөңүз тим эле жомок. Коргонгондо бир жүрүш жасайт дейсиң, ойлоп коесуз, Абдусалим агай, муну эмне жүрүңүз? Бул эмне деген жүрүш десе, 7 жүрүштөн кийин байкайсың деди. Анан 7 жүрүштөн кийин байкасак, ошол экел жана жүргөн жүрүшү өтүп кетет дейт, күлүктөп коет да. Өтүп кетсе, атаандашка күлүк болуп калат да. Көрдүңбү, мына могу экел коргол өтүп кетип, күлүк болуп кетмек, жыгылып калмакмын дегенде, анан айтасың, мына мыкты коргонучу деп айтса болот деп. Анан азыркы учурда ушу биз балдарды даярдаганда экөөнө тең үйрөткөнгө аракет кылабыз. Чабуулчу дагы, коргон дагы. Бирок эми баары ар бири өзүнүн стилин тандап алышат. Көбүнчөлөр эми азыр кара тарабында ойногондо коргонуу ойношот. Ак тарабында ойногондо чабуул кылганга аракет кылышат да. Бектен мырза, айтсаңыз, эрежелер боюнча айтып бериңизчи. Тогуз корголдо негизги кандай эрежелер бар? Негизи Кыргызстанда бирдиктүү атайын эреже кабыл алса керек. Эми тогуз корголдо эреже, бул тогуз коргол оюнунун өзүнүн эле эрежеси бар. Ошол ак тарап баштайт, анан кара тарап деген. Бул тогуз корголдо ошол өзүңүздөр көрүп тургандай эле 9 үй, анан бирден казан 18 үй, анан 2 казан. Анан ал жакта 9дан коргол жатат. 9 үйдө 81 коргол, анан атаңдаш жакта 81, ошо 162 коргол менен ойнойт. Бул жакта ак тарап жүрүп баштайт. Шахматтагыдай эле ак тарап баштайт да. Анан жүрүп баштап, ошо алган үйүнө бир коргол таштап, андан сааттын жебесине карама каршы айландырып жүрүп баштайт. Анан акыркы корголу ошо атаңдаштын үйүнө түшкөн жерди карайбыз. Ошол жерге түшкөн учурда, если жуп болуп калса, алып казаныбызга салабыз. Ошентип отуруп, ким 162 шариктин 82син өзүнө оодарып кетсе, ошол тарап уткан болот да. Мына сырткардагы мисалы бул баягы акыл оюндарынын катарына кошулуп атпайбы? Интеллектуалдык оюн деп, анан ошол эле түрдө баягы акыл оюндары деп шахматты да атап келебиз. Анан мисалы шахмат менен тогуз корголду кандай окшоштуктары же мындай айырмачылыктарын айтат элеңиз? Же дээрлик бирдей элеби? Эми шахматта менен тогуз корголду салыштырыш бул өтө эле оор болуп калат. Анткени шахматты бул балдар билет. Бул да геометрия сыяктуу да. А бул тогуз коргол оюнунда бул өтө эле көп да, дебюттар бар. Анын ичинде бул варианты көп. Шахматтан өтө эле оор. А булга тактык керек, математика керек, логика керек да. Ошол аркылуусунан бул шахматтан караганда оорураак.
Мындан сырткары дагы айтышат, баягы шахматты ойноп жүргөн, шахматка баягы негизинен кызыгып, анан профессионалдык деңгээлде машыгып жүргөндөр дагы жүрүштөрдө алдын ала көп жүрүштү ойлонушат депчи, 15-20га чейин, жана калса 40ка чейин эң мыктылар деп айтылышат. Анан тогуз корголдо бул жагы кандай? Тогуз корголдо деле албетте ошондой эле, шахматта эле ойноп жүргөн ошол профессионал балдарыбыз, ошо оюндун аягына чейин көргөн балдарыбыз бар. Бул өзү ар биринин өзүнүн дебюту бар. Биз эме деп коебуз, даярдык. Ар бир өзү агай айтып кеткендей эле, бирөө эмеге, чабуулга, бирөө коргондукка. Ошо чабуулга ойногон оюнчулар бул оюнду сиз айткандай эле ошо шахматтагы деле 20-40 жүрүшкө чейин алдын ала ойлонуп ойношот. Жакшы. Бир мисал келтирип кетейин. Бак, көп эле сурайт да, шахмат кыйынбы же тогуз корол кыйынбы деп. Анан мен айтам да мындай деп. Үйрөнгөнгө тогуз корол оңой. Жарым саатта, 1 саатта адам баласын ойногонду үйрөтүп койсо болот. Бирок чеберчиликке жеткенде мындай алганбыз да, бир компьютерди алганбыз, анан ага бир баланча жүрүшкө аста ойнотконбуз. Ошону 1 секундада шахматта 20 миллион позицияны көрөт экен. Анан тогуз корголду көрөлчү дедик. Жана кубат жазган программага салдык, 6 жүрүш астага койдук. 6 жүрүш аста койсок 9 секунд ойлонду. 6,5 жүрүш аста койдук. Мына мисалы үчүн 7 жүрүш актар жасайт, 6 жүрүштү кара тарап жасайт да. 27 секунд ойлонду. 7 жүрүш астага койдук. 3 жыл ойлоно турган болду. Анан 7,5 жүрүш койгондо тиги компьютер токтоп калды, катып калды. Мээси жетпей кетти. Ошол экинде салыштырып көрүңүз. 7,5 жүрүштү өмүр бою ойлонот компьютер 9 корголдо. Шахматта болсо 1 секундада 30-50 миллион позиция көрүп атат. Ошондон эле салыштырып көрсөңөр болот. Бул геометриялык прогрессия менен өсөт варианттар. Бирок адам баласынын бир жакшы жери бар, кереги жок жүрүштөрдү чийип коебуз. Компьютер антип тандай албайт да. Ошон үчүн көп учурларда компьютер адам баласын утулуп калып атат. Себеби ал бүт эсептердин варианттарын баарын эсептегенче чейин башы тегеренип калат. Ошон үчүн мен элдин баарына айтып жүрөм, тогуз коргол шахматка караганда 100 эсе кыйыныраак эсептеш. Айда айтсаңыз, мисалы жогоруда да машыктыруучум бар, анан мына ушул мелдештерге же болбосо эл аралык турнирлерге катышууда да машыгам депчи, анан машыгуу процесси кандай болот негизи? Бул кандай машыгышат негизинен? Мага кызык болуп атат да. Балки мисалы футболчуларды алсак же башка бир спорттун түрлөрүн алып көрсөк, алар мисалы ар кандай физикалык же болбосо дагы бир башка бир эрежелерди пайдаланып, анан өзлөрүнүн күнүмдүк дагы бир атайын этаптары, тепкичтери бар эмеспи? Анан тогуз корголдо кандай машыгат болду экен? Тогуз корголдон мисалы бир чоң мелдешке бара турган болсок, алдын ала биз 1 ай же 2 ай мурун баштайбыз. Ага чейин таңдалат, оюнчулар бара турган оюнчулар таңдалып, анан 2 ай мурун баштаганда бул кечке эле отуруп ойной берсең, албетте чарчайсың. Күнүнө 2 саат, 3 саат даярдасак ошол жетишет. Жумасына мисалы 5 күн даярданып, 6-чы күнү мындай башка спорт менен машыгабыз да. Мисалы балдар футбол ойношуп, теннис ойноп машыгабыз, анан 7-чү күнү эс алабыз. Албетте эс алыш керек өзүң да. Анан кайра эле ошо мелдешке баргычакты даярданабыз. Ошо кандай даярданасыздар? Же кайра Бул атандаш менен ойноп? Мисалы дүйнөлүк чемпионатка бара турган болсок, биз Казакстандын эмесин билебиз да, кайсы оюнчулар барат экенин биле алабыз алдын ала. Анан кийин эң күчтүү оюнчусу мисалы Далиева Асель, анын оюндарын баардыгын карап чыгабыз. Кандай ойнойт, анын тактикасын ойлонобуз, карайбыз, ошого жараша даярданабыз. Анан кийин экинчи оюнчу кыздыкын карайбыз. Бардыгына бирден даярданып чыгабыз. Жакшы экен. Сөзүңүзгө аралжы. Азыр биз болсо мына ушул Арена телеберүүсүндө да кыскача тогуз коргол тууралуу кыска бир ролик жасаганбыз. Мына ошого дагы көңүлүңүздөрдү буралы. Андан соң кайрадан түз эфирдеги маегибизди улантабыз.
кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн биз көздүн карегиндей сактап, муундан муунга өткөр берүүчү белгилердин бири улуттук оюндар. Булар жаштардын акыл эсин, дене түзүлүшүн, ден соолугун чыңдоого бирден бир курал катары колдонулуп келген. 1-9 чейинки турмушта колдонулган сандардын баарын катыштырып, негизги математикалык амалдарды үйрөтүү максатында ойлоп чыгарылган логикалык, спорттук оюн бул 9 коргоол. Илимдердин падышасы делген математика жагынан алып караганда, сандарды кошуп, кемитип, бөлүп, көбөйтүп, жупсан менен таксандын айырмасын түшүндүрүү, жаратылыш жагынан аралыкты, багытты айырмалоо, дене тарбия тарабынан көп коргоолдорду колго батыруу, ыкчамдуулук, шамдагайлык. Ал эми психология жагын карасак, атаандашка болгон мамиле, жол тапкычтык эске тутуу жөндөмдүүлүгүн өрчүтөт. Жеңишке жетишүүгө умтулуу, токтоолук, сабырдуулук, логикалык ой жүгүртүү сыяктуу көп тармактуу касиеттерди өзүнө камтыйт. Кыргыздар жаш муундарга жашоо турмушта эң керектүү болгон сапаттарды ушул оюн аркылуу негиздегенге, тарбия талим берүүгө аракет кылган. Оюнду ойлоп чыкканда натуралдык сандардын 1-9 чейинкиси колдонулган. 9 саны кыргызда бир санды гана эмес, көп сандардын жыйындысын түшүндүрөрү бизге белгилүү. Мисалы, 9 токоч таратып, 9дап мал айдап, 9дап торко кийип сыяктуу. 9 деген сан ата-бабабызда ыйык сан катары бизге маалым. Оюнду 2 оюнчу ойноп, ар тарапта 9дан үйлөр жайгашып, ар бир үйдө 9дан коргоол салынат. 9 коргоол оюн тактикасынан жана 162 таштан турат. Тактанын эки жагында 9дан үй жана ортодо 2 казан бар. Оюнчунун казаны атаандашына жакын болот. Казан оюнда колдонулбайт. Бир гана коргоолдорду чогултуу үчүн керек. Оюн башында ар бир үйдө 9дан таш бар. Казандар бош болот. Оюндун максаты атаандашыңан өз казаныңа 82 же андан көп таш утуп алуу. 81 коргоол уткан болсо оюн тең чыгуу менен аяктайт. Оюндун башта окугу тараптардын келишими же чучугулак кармоосу менен аныкталат. Жүрүш жасаган оюнчу өз тарабындагы каалаган үйдөн таштарды алып, ошол эле үйдөн баштап оң жакка карай бирден салып жүрүп олтурат. Үйлөрдү секирип же болбосо бир үйгө 2ден таш салуу мүмкүн эмес. Жүрүш 9-чу үйдөн кийин атаандаштын үйлөрүнө кетет. Эгер акыркы таш атаандаштын үйүнө түшүп, ал үйдөгү таштардын саны жуп болсо, жүрүш натыйжалуу болуп эсептелет да, оюнчу ошол үйдөгү таштардын баарын өз казанына алат. Эгерде жүрүш жалгыз таш бар үйдөн жасалса, таш кийинки үйгө конот да, жүрүш башталган үй бош калат. Оюнчуларга оюндун эрежеси боюнча 1,5 саат убакыт берилет. Берилген убакыттын ичинде 30 жүрүш жүрүлгөн болсо, кошумча катары жарым саат берилет. 9 коргоол оюну бүткүл дүйнөгө белгилүү маңкала оюндарынын бири. Кыргызстандан тышкары Батыш Монголияда эсен коргоол жана Казакстанда 9 кумалак деген ат менен белгилүү. 9 коргоол оюну Орто Азия өлкөлөрүнүн башка түндүк чыгыш Оганстанда, Орусияда, Хакасия, Якутия, Татарстан жана Монголияда, түндүк батыш Кытайда ойнолот. Логиканы өнүктүрүүгө жана так эсептөөгө жакшы жардам берет. Анткени оюнду ойноп жатып, математикалык кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүгө мажбур болот. Ошондуктан бул оюн башталгыч класстардын балдарына да абдан пайдалуу. Кадырман замандаштар, Арена теле берүүсү түз эфирин мындан аркы бөлүгүндө улантат. Ал эми бүгүнкү биздин куттуу студиябызда 9 коргоол федерациясынын өкүлдөрү жана ошондой эле оюнчулары мыкты машыктыруусуна келип отурган чагында биз болсо маегибизди уланталы. Дароо суроо сизге болсун. Эрежелер боюнча эл аралык деңгээлде дагы 9 коргоол боюнча мелдештер атайын ушундай иш-чараларды өткөрүлүп келет. Анан кайсыл эреже боюнча ойношот? Маселен, казактарда 9 кумалак деп айтып атабыз, жогоруда айтылгандай эле. Анан кыргыздарда 9 коргоол. Кимдин эрежеси менен ойнойбуз? Эрежени негизи эле 9 коргоол ойногондо кылым башында, мурунку кылымдын башында башкачараак ойношчу. Ордуна коргоол таштабай. Анан 30-жылдары ошо оюн көбүнчө актар биринчи баштаган утуп кетчү да. Анан кокой бул оңой эле оюн турбайбы, биринчи жүргөн эле ото үйрөтүп турбайбы дегенден баштап эрежени ошо 30-жылдары биздин ата-бабаларыбыз өзгөртүшкөн дагы. 1972 жылы Кыргыз Республикасында эң биринчи спартакиада өткөрүлгөн. Ошол жерде биздин ошо эң биринчи эмгек сиңирген машыктыруучубуз менин устатым Өмөр Касмакунов деген агайыбыз ошо эрежелерди жазып чыгып үйрөткөн. 1974 жылы Казакстанга барып, Казакстандын ошо ойноп жүргөн өкүлдөрүнө барып биздин эрежени барып үйрөтүп келген. Анан убакыт өтө берди, эреже кала берди. Ошо боюнча азыркы учурда бүт бардык жерде ошо Өмөр Касмакунов үйрөтүп чыккан эреже менен, кыргыздын эрежеси менен ойнолот.
Анан бир гана айырма бар, бул жана жыйынтыктоого келгенде, мисалы үчүн эки спортчунун упайы бирдей көп калса эмне кылабыз деген да. Ошол жерден кыргыздар башкача карайт, казактар башкача аныктайт да. Анан эгерде биздин федерация өткөрүп атса, анда биздин эреже менен аныктайбыз. Эгер казактардын тогузкумалак федерациясы өткөрүп атса, алар өздөрүнүн эрежеси менен аныктайт. Эми бул мындай болот да. Биз ошо эмнеге тогуз корголго көп кызыгышат элдер? Себеби биз тогуз коргол федерациясынан мындайча айтканда спортто да коррупция болот. Ошо коррупцияны жойгонбуз да. Муну кантип жойдук элек? Мурун мындай болчу да, таймашка келишет, эки спортчу сүйлөшөт, бирөөнү утулуп берип коет дагы, астына сүйрөп кетет да. Анан мында карап көрсөк, дүйнөлүк спортто карасак, америкалыктар бул коррупцияны жоюунун илгерилеп киргизиптир. Жана плей-офф деген биздин кыргызча айтканда оюндан четтетилет утулса дегенчи. Ошол тарихте киргизгенден кийин сатып алуу деген токтоду, достчулук деген токтоду. Себеби бул жерден утулсаң артта калып каласың. Айла жок, күчтүүлөр гана астына чыга алат. Анан ошентип эрежелердин баарын тактап, аябай тазалагандан кийин элдер кызыгып баштады. Бул футболдо же башка спорт түрүндө калыс тескери жакка ышкырып койсо эле ызы чуу эле газета немелерин бар, массалык маалымат каражаттарын бар ызы чуу салышат. Тиге тартып койду, булуга тартып койду. Тогуз корголдо мына Кудайга шүгүр калыстар жөн эле баягы саат коюп берип, тиги жазып койгон оюн жыйынтыктарын жазып койгонго жана мындай тиги элдин журум турумун карап турганга эле да. Тактанын үстүндө мыктыларды, чеберлер гана аларга тоскоол кылбай эң мыктылар жеңип алат. Ошон үчүн тогуз корголдо биз баягы кандай десем, мыктыларды ошентип тартып атабыз. Мүмкүн биздин тажрыйбабызды өлкө дагы алып ошо коррупция бар жерлерди жоюп, өлкөбүз дагы тогуз корголдой мыкты өнүгүп кетеби деген ойдобуз. Жакшы экен. Ал эми мелдештер тууралуу айтсак, кандай эл аралык мелдештер бар? Анан Кыргызстанда өткөрүлчү ба тогуз коргол боюнча кандай мелдештер бар? Ири көзгө басар айта турган. Эми райондордун, облустардын, анан республиканын ошо өзүнүн чемпионаттары өтөт. Айылдардын чемпионаттары өтөт. Анан ошо тепкич менен келип, мына быйыл март айынын 22-синен 1-апрелге чейин Кыргыз Республиканын чемпионаты өтөт. Бул бизде мыктылар ириети деген бар. Мисалы үчүн мен инимди же тиги кошунам баласын алып кете албайм. Мыктылар ириетине ким биринчи турса, ошол дүйнөлүк чемпионатка барат. Бизде ушундай жана айтып атпаймынбы, ачык, айкын интернетке илип койгонбуз. Билет, мисалы үчүн Жамакеев Анарбек азыр эң мыкты спортчу бизде. Ал дүйнөлүк чемпионатка жолдомосу колунда турат да. Ушундай алганбыз. Анан жанакы Кыргыз Республикасынын чемпионаты мыктылар ириетине кирген таймаш. Ошондой Кыргызстанда 4 чоң таймаш бар. Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган Борбор Азиянын кубогу жана атап кеткен Өмөр Касмакуловдун таймашы Кыргыз Республиканын чемпионаты. Андан тышкары быйыл 2-сентябрдан 9-сентябрга чейин Астана шаарында дүйнөлүк чемпионат өтөт. Июль айында 13-июлдан баштап жанагы атап кеткен дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиада. Бул эң чоң таймаштар. Эми бизде ошо таймашка катышууга акы алыш үчүн жана мыктылар ириети, андан башка дагы 8 спортчудан бирөөнү ойнотуп тандап алып кетип жүрөбүз да. Бул эмнеге мындай жанталашуу десемби? Себеби ал бүт бардыгын өкмөт төлөп берет. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги төлөп берет. Бул биз тогуз коргол жана улуттук спорт түрлөрү мамлекетке таарынбайбыз. Себеби биз алардын эрке балдарыбыз. Бизди барган, келген, жатакана, тамак аш бардыгын ошо каржылап берет. Себеби кыргызды дүйнө жүзүнө таанытып аткан. Бул тили, маданияты жана улуттук спорт түрлөрү. Жана мен айтып кеттим элем го, бул жанакы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан, билебиз, Бишкек деп. Биз ошо дүйнө жүзүндө биздин ошо өкмөт туура саясат койгон үчүн бизди кыргыздарды ошо бул өтө маданияттуу калк деп баалашат да. Анан негизи эле биздин ошо таймаштарыбыз, жабык таймаштарыбыз бар. Ал жерге жалаң гана Кыргыз Республиканын жарандары ойнойт. Жана ачык таймаштарыбыз бар. Ошо ачык таймаштарга казактар да келишет.
аларда биздин мыктылар иретине киргенге аракет кылат. Себеби ал чучугулакка таасир этет. Эгер мыктылар иретинде төмөн жагында болсоң, анда биринчи оюндарда күчтүү оюнчуларга туш келип каласың да. Ошон үчүн казактарга коюп киргенге аракет кылат. Жакшы, сөзүңүзгө аралжы. Азыр чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, угуп атабыз. Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен. Атыңыз ким? Нарын шаарынан чыгып аттык эле. Жакшы. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Балдарыбызды дагы тогуз коргоолу үйрөтүп, кыргыздын немесин көтөрөлү деп ойлонобуз, бирок кайсыл жерден сатып алсак болот? Мындай сатууда жок да. Болду, сурооңуз. Рахмат. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Суроо түшүнүктүү. Бул тогуз корол тактасын бир чоң маселе болгон. Анан ошо кыргыздын бир мыкты агайыбыз, жана Муратбек Ажы Кийизбаев деген агайыбыз бар. Ошол минип жүргөн унаасын сатып, ошого жана пресс-форма деп коет, пресс-форма жасап, тогуз корголдорду коюп, анан баягы кымбат эмес, баягы 500 сомдон да ал жасап сатып атат. Тогуз коргол тактасында бизде чектик жок. Ошо Мурат агайга азыр теле көрсөтүүбүз бүткөндөн кийин мен телефонду калтырып кетейин. Мурат агайга чыгып, каалашынча тактаны сатып алса болот. Эми ал пластмастан жасалган такта, мүмкүн жанакыл эске тутум касиеттерге көп таасир этпесе дагы ойногонду үйрөнүп, ошо спорт чеберине чейин жетсе болот. Эми Балким байланыш телефондорун же болбосо аты жөнүн айтып койсоңуз деле. Муратбек Кийизбаев 0553 499 455 номеру. Эми бул тогуз корголчулардын бир жакшы жери бар. Эске тутум жакшы. Бир 30-40 телефондун жаттап алышымдай немелер да, оңой эле. Жакшы. Ал эми жогоруда да сиз сөз кылып калдыңыз, дүйнө биринчилиги депчи, чемпионаты деп. Мына ушул дүйнө биринчилиги кандай өтөт тогуз коргол боюнча? Канча өлкө катышат, Кыргызстандан канча катышуучу барат дегендей? Кыргызстандан катышууга 6 спортчуга гана уруксат берилет. Бул тогуз корголду биз азыр 3 түрүндө ойноп жүрөбүз. Стандарт деп атабыз. Ага 1,5 сааттан 3 саат берет. Анан рапид деген түрүбүз бар. Ага болсо 25 мүнөттөн 50 мүнөт берет. Жана блиц деген түрүбүз бар. Бул бүт немистин сөздөрү. Блиц дегенге ар бир оюнга 7 мүнөттөн 2 оюнчуга 14 мүнөт берилет. 14 минуттан ичинде бир оюнду ойноп бүтүш керек. Бул өтө кызыктуу да болот, себеби баягы акыркы жүрүштөр калганда бир 10 секунд, 15 секунд калганда 20-30 жүрүш жасаганда тим эле аябай сонун көрүнөт да. Ар бир ошо түрлөрүнө 2ден гана спортчуга катышууга уруксат. Эми биз ар бир спорттун жанакы түрүнөн мыктылар иретине ылайыктап, биринчилер түзмө-түз жолдомо алат. Экинчилерге болсо 8 кишиден 1 киши тандалып кетет. Ошондо 6 эркек жана кыз келинден 6-12 киши спорттук делегациябыз. Эми оюбуз да бар, айда барып ушу биринчи болуп дүйнө чемпиону болуп келеби деген ойдобуз. Себеби былтыр дүйнөлүк чемпионатта 2-нчи орун болуп калган. Эстеген сайын чачым аарыганын эстейм, себеби аябай жакшы абалга алып келип алып, 99% утуш турган жерден эмне болуп кетти билбей калдым, гипноз болуп кетти, эмне балакет болуп кетти. Анан ушул жерден айда отуруп койгондо бир топ чачым агарып, бир топ чачым түштү да. Себеби тарыхта кала турчу иш болчу, кыргыздардын арасынан биринчи дүйнө чемпиону болмок да. Эми күмүш медаль дагы жаман эмес. Айдабыз азыр деле мына казактардын өпкөлөрүн жулуп жүрөт. Эми ушу дүйнөлүк чемпионатта бир өпкөсүн балына карап койсо жакшы болот эле. Жакшы. Айда мына ушул жеңиштериңиз тууралуу айтсак, канча жолу жеңишке жеттиңиз, Кыргызстан биринчилигин уттуңуз, анан мына ушул дүйнө биринчилигине канча жолу, канча ирет катыштыңыз? Биринчи сурооңуз, Кыргызстандын көп эле жолку чемпиону болдум. Бардыгын айтып эле коеюн. Дүйнөлүк чемпионаты бул 2015 жылы 3-чү дүйнөлүк чемпионат өттү. Мен 2-нчи дүйнөлүк чемпионатына катышып келдим. Ал Чехия шаарында болгон. Ал жактан 4-чү орун болуп калгам. Андан кийин 2015 жылы Казакстанда Алматы шаарында болуп өттү. Ошол жака барып күмүш медалга ээ болуп келгем.
Демек дагы ийгиликтерди сизге каалай берели. Анан эми алдыңкы пландарыңыз кандай? Кайсыл ийрим элдер сизди күтүп атат деген сыяктуу? Бул эң биринчи эле Кыргызстандын чемпионаты алдыда турган. Андан кийинки ушул дүйнөлүк чемпионатына отборго катышып барып келели деген ойдобуз. Атаандаштарыңыз тууралуу айтсаңыз, Атаандаштарым аябай эле көп, күчтүүлөр да аябай көп. Бул бир гана азыр бардык областтардан келишет, бардык областтардын оюнчуларынын баары күчтүү болуп калган. Буюрса азыр даярдык көрүп атабыз. Жакшы. Даярдык көрбөк турсун, мына бүгүн Бишкек шаарынын чемпионаты башталды. Айдар биринчи оюнду утtu. Биринчиден ошо Кыргыз Республикасынын чемпионатына Бишкек шаарынын наамын коргош үчүн ошол 4 мыкты кыздын бирине кириш керек. Жолдомо алып, анан гана Кыргыз Республикасынын чемпионатына барат. Эми мына бир жума бою ошо Кыргыз Республикасынын чемпионатында ойнойт. Жана ошо 4 мыкты кыз деп атпайсыз, атап кеткендерден мына Жаңыл Сагынбекова, Жаңыл Эгембердиева, Ляззат Райымбекова, Жамансартова Азиза жана башка мына мисалы үчүн дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээси Максатбек кызы айтырган деген Шамбетова, Алтынай Алтай шаарында мына Алтайда Горно Алтайскийде жаңы эле барып жаштар арасында медаль жеңип келген спортчуларыбыз ат салышып атат. Ошо 4-төөнө кирсе, андан кийин гана анан буюрса Кыргыз Республиканын чемпионатына ойлонобуз. Жакшы, сизге да ийгиликтерди каалайлы анда. Бектур мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө кичинекей жаш балдарды, өспүрүмдөрдүн тогуз коргол оюнуна болгон кызыгуусу кандай болуп калды? Маселен, акыркы 10 жыл менен бүгүнкү күндү салыштырып көрсөңүз. Эми акыркы 10 жыл десеңиз, ал 10 жыл мурун билбейм кандай болчу. Ал жакта эми чоң эле балдар. Азыр алар деле ойноп жүрүшөт. 10 жыл мурунку адамдар азыр деле ойнойт, калтырышпайт мелдештердин баарына ошо мыктылар иретине кириш үчүн алар деле ойноп жүрүшөт. Азыркы жаш балдарды айтып кетсек, азыркы жаш балдар деле өтө көп. Эми мурдакыларга салыштырмалуу бир 3-4 эсе көп го дейм. Анткени азыркы өзүңүздөр эми көчмөндөр оюндарынан кийин ошол тоз корголду билген адамдар, анан ошо ойнойм деп кызыккан адамдар өтө эле көбөйдү да. Ошонун аркылуу ата-энелер ошо жаш балдарды алып келип бизге жаздырып атышат, үйрөтүп атабыз. Ошол мектептерде да ошол ачылыпса деген ойдобуз да. Ошондо жаш балдар өтө көбөймөк. Азыркы учурда абал жакшы, ошо тогуз коргол оюнунун жаш балдары өтө көп. Ал эми бул тогуз коргол ойноодо жаш курак деген нерсе бар. Маселен, 15 жаштагы менен 40 жаштагы эки атаандаш ойной алабы же бул жакта да чектөөлөр бар? Бизде бул мыктылар иретинде бул жакта жаш куракка карабайбыз. Анткени бул жакта мыктылар иретине кириш керек. Бирок эмеде ар бир мелдештин өзүнүн эмеси бар. Жаш куракка карайбыз. 13 жаш, 15 жаш, 17 жаш, 19 жашка чейин деген өзүнүн ар бир Кыргызстан чемпионаттары болуп турат. Ошо жаш куракка карап, бул Абдисалим Чылымов агайдын эмесинде мелдеш болуп турат да. Сөзүңүз аралды, азыр чалуу кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиз менен, атыңыз ким? Мен Бишкектен чалып аттым эле, Эши деген. Жакшы, келиңиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы Камчагай? Саламатчылык Эши. Мен атым Эши болот, агайлар таанып болуш керек, Бектур. Саламатсыздарбы агай? Саламатчылык. Мен мындай сунуш берейин дедим эле Камчагай силерге. Багы тогуз корголдун өнүгүшүнө бир чоң салымыңызды кошуп бератасыз анан. Ушул мектеп программасына киргизесиздерби деп айтайын дедим эле. Ушу мектепте көптөрдө информация жок да тогуз коргол жөнүндө. Сурооңузга рахмат. Эми жана атап кеттим элем, 208 жарлык менен 2008-жылы ошо мектеп программасына 6 саат гана киргизген тогуз корголду. Анан ошо бул эми мектептин мүдүрлөрүнүн да, себеби тогуз коргол ойноп үйрөтүшү оңой. Телефондон үйрөтсө болот, компьютерден үйрөтсө болот, тактасын сатып алып үйрөтсө болот. Бирок эми ошого мугалимдерибиз, азыркы мугалимдерибиз жакшы дене тарбия сабагын берген. Себеби бир 10 жыл болуп калды, дене тарбия академиясына улуттук спорт түрлөрү кафедрасы ачылып, ошол жерде тогуз корголду бардык бүткөндөрдүн баарын үйрөтөт да. Мурунку ойноп кеткен ага эжелерибиз, бүтүп кеткен ага эжелерибиз көбүнчөсү билбейт. Ошон үчүн тогуз корголду ошо мектептин программасына киргизиш кыйын болуп атат да.
Бирок могу азыр бизге ошо көп эле кайрылышат региондордо. Ушу тогуз королду киргиздик элек, жанакы программа боюнча үйрөтүү усулдук иштерден жардам берсеңер деп. Ошого байланыштуу биз өзүнүн федерациябыздын сайтына ошо кичинекей балдарга кандай үйрөтүш керек, тиги спорт мектептерге кандай үйрөтүш керек, ошо программаларын баарын илип койгонбуз. Алып, көчүрүп, үйрөнүп, ушу бүт бардыгы тогуз корол өнүккөнгө шарт түзүп атабыз да. Анан негизи эле эши бул кирген. Ошо эшиге кайрылып атам да, себеби сурап атпайбы? Программага кирген, ошо министрликтин жарлыгы бар. Мүдүргө гана кайрылып эле ошо тогуз корголду саатын көбөйтүп алса деген да, себеби 6 саатта ойногон үйрөтүп койсо болот, бирок андан ары баягы кызыктырып кетиш кыйын. Чалуубуз бар экен, дагы кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен. Атыңыз ким алгач? Менин атым Сүйөркул. Келиңиз. Чокмор спортту ветераным. Жакшы болот. Сурооңузду угуп атабыз. Мен бир суроом бар эле да. Мынау илгери бул тогуз корголдун уюштуруучусу, тогуз корголдун өнүктүрүү боюнча салым кошкон аксакалдардын атын айтып кетким келет да. Мисалы, мынау Байтик айынан Умаров, Эсенбай деген, Ат баштыдан Өмүракунов, Оморов деген, жана башка деген аксакалдар бар да. Анан ошолордун атынан турнир өткөрүп, эл ара турнир өткөргөнгө деген салымды кошкум келет да, айткым келет да. Булар чоң иш кылган да, бул тогуз коргону өнүктүрүү боюнча. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Рахмат, Сүйөркул агай. Сүйөркул агай да билебиз, бул киши бизде тогуз корголду жаңы 90-жылдары радиого чыгарып, ошо тогуз коргол жөнүндө көп айтып берип, кыргыздарга тогуз корголду аябай жайылткан десем, жаңылбайм. Себеби Сүйөркул агай бул улуттук спорт түрлөрүнүн волейболдук экенин билебиз. Бирок ошо улуттук спорт түрлөрү арасынан тогуз корголго биздин ошо өнүгүүбүзгө аябай чоң жардам берген. Атап кеткен агайларыбыз, мына Умаров Эсенбай агайды айтты, спорт чебери тогуз корол боюнча, жана Өмөр Касмакуновду айтты. Өмөр Касмакуновдун таймашы көлдө жыл сайын август айында өтөт. Бул жана атап кеткен мыктылар ириетине кирген таймаш. Бул таймашка аксакалдар келгенге аракет кылышат. Себеби алар билет, бул деген тогуз корголдун атасы деп коюшат да. Жанакыл заманбап эрежелердин ээси ошо киши. Ал кишинин атына таймаш уюштурбой койсок, анда бул бизге чыккынчылык болуп калмак. Эсенбай агайдын атына таймаш өткөргөн жокпуз, себеби бир демилгечилер чыккан жок да. Анан федерация бүт эле тогуз корголчулардын атына таймаш өткөрсөк, анда бизде календардык планда орун калбай калат деп чоочуйм. Бирок эгерде мисалы үчүн 4 жылда бир өткөрүп турчу таймаштар бар. Жылкычиев, Турсунбек агай деген атабыз бар болчу. Ошол киши 4 жылда бир өткөрөт. Ат башыда, Ак Моюн айылында. Ал жерге барып, ошо элдин баары билет 4 жылда өтөрүн, жана Олимпиада сыяктуу барып, ошо аксакалдар барып көп ойноп келишет. Анан негизи эле тогуз корголду азыр жылда республикалык календарный планда 20дан ашык таймаш бар. Ошондо көп спортчуларыбыз сабактардан калып калганда күндөрү болуп калат. Себеби бир айда 2 таймаш болсо, таймаш эң аз дегенде 4 күн өтөт. Ошондо 2 таймаш бир айда болгондо 8 күн, 10 күн мектептен калып калса, анан окуучуларыбыз жана иштегенде жумушчуларыбыз жумуштарынан кур калат да. Ошон үчүн биз аны да бир чектегенге аракет кылабыз, өтө көп кылбай. Жакшы. Бектур мырза, сизге мындай суроо бар да. Негизи баягы тогуз коргол менен машыгам деп келген жаш өспүрүмдөр, кыздар, балдар дегенде, анан алар баягы канчалык бир деңгээлде алардын талантына же болбосо бир башка бир өзгөчөлүктөрүнө, чеберчиликтерине карап аласыздарбы, же каалаган келип катышабы, же бул негизи тогуз корголго келген балдар кандай болушат? Кызыктырып атат да мага ушул нерсе. Балким сөзүгө аралжы башка бир спортторду деле салыштырып көрөлү, жогоруда айткандай эле. Футболду алсак, балким волейболду алсак, бою узун болуш керек, маселен, баягы таланты болуш керек дегенде ойноонун дагы. Ушул жагы кандай? Албетте бизге бой узундар кереги жок. Биз ал бой узун кыскасына карабайбыз. Бул тогуз корголду биз каалаган балага үйрөтөбүз. Үйрөткөндө ошол балдардын эс тутумун, анан математика жагын ошол үйрөткөн учурда ошолорду алып кеткен балдарды карап, ошолоруна карап, анан биз балдарды тандайбыз. Бирок сен
эсепти албайт экенсиң, сен унутуп калат экенсиң деп биз бөлбөйбүз да. Просто ар бир балдардын өзүнүн үйрөткөн маалда биз бөлүп коебуз группага. Ал группадан чоңдор менен машыгышат, ошо опыт алмашуу, ал жакта ошол жакшы балдар менен машыккан учурда балдардын деңгээли өсөт да. Биз ошолоруна карайбыз. Жаңы үйрөнгөн балдарды албетте биз аларга башкача мамиле кылабыз, аларга башка материалдар менен башкача үйрөтөбүз, нолдон баштайбыз дегендей да. Башка ойноп жүргөндөргө аларга башкача. Ар бир өзүдө тогуз корголдо бул дебют деген бар. Ошо дебют аркылуу үйрөтөбүз, анан эсептөөсүн, тогуз корголдун өзүнүн алфеси бар, ошо алфе аркылуу эле үйрөтөбүз. Биз бөлбөйбүз да балдарды, сен жакшы, сен жаман деп. Баарына бирдей карайбыз. Бирдей мамиле. Ал эми дагы бир кызыктырчу дагы суроо болуп атат менде. Баягы мырзалар менен айымдар деле ойной беришет бул спортто. Мырзалар менен, мисалы, балдар менен балдар, кыздар менен кыздар деген атайын эреже жок. Албетте бул эрежебиз бар. Кыргызстан чемпионатында жана башка мелдештерде бар. Бул кээ бир учурларда эле болуп калат. Бул эркек адам кыз келиндер арасында ойнай албайт. Аял киши эркектер арасында ойносо болот да. Биз мындай бири-бири менен мелдеште бири-бири менен ойногонго негизи тыюу салынган. Рахмат. Убактыбыз да тилекке каршы кыскарып бүтүп калган экен. Анан сиздерге эркин сөз берели. Ошол эфир жыйынтыктап. Рахмат, бул Асылбек, карасаңыз, жана айтып кеттиңиз го балдар жөнүндө. Балдарды, кыргыздын балдарын, кыздарын тогуз корголго алып келгиле. Биз балдарды тарбиялайбыз кыргызча. Жана ошондой эле балдарды мыкты кылганга аракет кылабыз. Бизге бою, айттык го, жана сөзү, башка эчтеке сапаты кереги жок. Биз Бектур айткандай нөлдөн мыкты балдарды тарбиялап чыгабыз. Эс тутумун, тарбиясын, жүрүм-турумун, ошолорго мен ата-энелерди үгүттөп кетет элем. Тогуз корголго балдарыңарды алып келиңиздер. Рахмат. Келиңиз, сизге сөз берели. Мен бизди көрүп жаткан биздин мекендештердин баарына салам айтмакчымын. Жакшы. Бектур мырза. Албетте эле азыр агай айтып кеткендей, канча айтып кеткендей, ошол ата-энелерге жана ошондой эле мектеп мүдүрлөрүнө кайрылат элек, ошол балдарын тогуз корголго берсе, ошол өзүнүн улуттук оюнду өркүндөтсөк деген ой менен ошол мүдүрлөргө ошол дене тарбияда болобу же башка учурда болобу, ошо кружок, мектептерде кружок ачса деген ойдобуз да. Ошо тогуз коргол ойногон балдарыбыз көбөйүп, ошо өзүнүн улуттук оюнду дүйнөлүк аренага чыгарып, ошо дүйнөдө ошол тогуз коргол боюнча ошо дүйнө чемпиондору чыкса экен деген ой максатта ошо ата-энелерди жана башка мүдүрлөр болобу, эмелерди чакырат элем да. Ошо тогуз корголду ойноп, ошо улуттук оюнубузду өркүндөтөлү. Рахмат. Бардыгыңыздар үчүн мына ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге албан ийгиликтер, анан даңгы жол каалайм. Дайыма ийгиликтер менен келе бериңиздер. Ал эми кадырман замандаштар, бүгүнкү күнгө бөлүнгөн дагы биздин убактыбызда жыйынтыкталып отурат. Арена телеберүүсүндө бүгүнкү коноктор Тогуз коргол федерациясынын президенти Камчыбек Касымов мырза жана Бектур Тинибеков, тогуз коргол боюнча ага машыктыруучу жана 2016 жылдын эң мыкты тогуз корголчусу Аида Керимбековалар болушту. Ар дайым спорттук самалыктардан жана майрамдардан кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Мен сиздер менен Асылбек Бактыбеков болдум. Ар дайым КТРК спорт каналы менен бирге болуңуз.